Allah Taala bizge ушундай улуу айды берди. Бул улуу айда көп ибадаттарды кылдык, көп жакшы амалдарды кылдык, жакшы ниеттерди кылдык. Мына ушул амалдарды, ушул ибадаттарды, ушул амалдарыбызды сактап калыш үчүн Рамазандан кийинки амалдарыбызды дагы дал ушундай кылышыбыз керек. Рамазандын ичинде урушкан жокпуз, алхамдулилла, ушак кылган жокпуз, кишилерге жардам берип ооз ачар кылалы деп колубуздан келишинче пайда жеткизгендин аракетинде болдук. 2-3 жолу шаарда болуп, ооз ачар мезгилинде көрүп калдык. Баягы светофорлордо туруп калдык пробкада. Адамдар карасаң бардыгы жакшы ниетте жүрөт да. Жолук салынбаган деле кыздар. Динди мындай карасаң түшүнбөгөн эле балдар. Эмне кылып атат? 1,5 литр сууга башына 2 курманы коюп алып, эмне кылып атат? Таркатып жүрөт. Ооз ачып коюңуз депчи. Ушул амалыбызды Рамазандан кийин да кылалы да. Рамазан ичинде эле эмес да. Ар бир адам экинчи адамга жакшы тилек менен орозоңуз кабыл болсун дейт. Азыр бардыгыбыз эшикке чыгып бири-бирибизди айт менен куттуктайбыз. Айтыңыз марек болсун. Алла сизге мындай жашоо берсин. Ошону күндө кылсак болбойбу? Биз бири-бирибизди жакшылык тилек кылыш үчүн, бири-бирибизге жакшы мамиле кылыш үчүн ушул айт эле болуш керекпи? Же жума күнү болуш керекпи? Күн сайын ушинтип жашасак болбойбу? Болот. Ошол үчүн ниет кылалы иншалла. Орозонун ичинде кандай мен татынакай жашадым. Ата-энемди капа кылбастан орозо тутуп, намаз окуп, түндөрү ибадат кылып, тахажжуттарга туруп, таравих намаздарын окуп. Келиңиздер ушуну кийинки орозого чейин жеткизели да. Максат мындай эмес да, 1 ай эле кичине жакшынакай жашап туруп, 11 ай билгениңди кыласың деген маана эмес. Балким мунун максаты ушул жашоодо адат кылып алалык, үйрөнүп алалык, 11 ай бою ошентип жашайлы деп. Ниет кылабыз иншалла, урматтуу бир туугандар. Ошол үчүн ийгиликке жетиш үчүн биз 5 нерсебизди пайгамбар алейхиссаламга окшотушубуз керек. 5 нерсебизди биз пайгамбар алейхиссалату вассаламга окшосок, дүйнөдөгү эң акылдуу мусулман сиз болосуз. Эң чырайлуу мусулман сиз болосуз. Эң жакшы адам сиз болосуз. Адамдар түрдүү теория айта берет. Түрдүү аныктама бере берет. Мындай кылсаң жакшы адам болосуң, ийгиликке жетиш үчүн мындай кылыш керек. Бардыгы жөн эле сөз. Аны айтып жаткан адамда жөн гана айтып атат, укуп тургандар деле убактысын кетирип угуп отурат. Ошол үчүн биз пайгамбар алейхиссалату вассаламга окшой турган болсок, ийгиликке да жетебиз. Бул дүйнөнүн да ийгилиги, жердин астынын да ийгилиги ошол ийгилик, урматтуу бир туугандар. Биринчиси ошол 5 нерсенин инсандын ыйманы, ишеничи пайгамбар алейхиссалату вассалам, сахаба радияллаху анхумдардын жолундагыдай болуш керек. Алар кантип Аллага ишене турган болсо, биз да ошентип ишенишибиз керек. Эч ким пайда бере албайт. Бир гана пайда берүүчү Алла. Ошол үчүн биз айтабыз го, ла илаха иллаллах Мухаммад расулулла деп келме айтабыз. Анын мааниси эмне? Аллахтан башка сыйына турган, Аллахтан башка ибадат кылганга, сыйынганга татыктуу эч бир зат жок. Жалгыз гана Аллах татыктуу деген маанида. Эми ушуну кененирээк айта турган болсо, биз сүйгөнгө, биз мухаббат кылганга, биз коркконго, биз таянганга Аллахтан башка татыктуу зат жок. Бул дүйнөдө эмне нерселерди да мухаббат кыла турган болсоң, бардыгынан ажырайсың да. Баарын таштап кетесиң. Балаңды мухаббат кылсаң, бир күн өлүм ажыратат. Бардыгын эмне кылат? Аллах Таала ажыратат. Бирок Алланы сүйгөн инсан эч качан Алладан ажырабайт да. Тирүү мезгилинде да, өлгөндөн кийин да ажырабайт да. Бул дүйнөдө Алладан корккон инсан дүйнөдө эч бир нерседен коркпойт экен да. Ал эми Аллах Тааладан коркпогон инсан дүйнөдөгү ар бир нерседен коркуп жашайт экен да. Кедейчиликтен коркот, сууктан коркот, караңгыдан коркот, бүт нерседен коркуп жашайт экен. Жана ошондой эле Мухаммад расулулла дегендин мааниси, Мухаммад пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Аллах Тааланын элчиси жана кулу. Аны уламалар мындайча түшүндүрөт. Сен ийгиликке, бактылуулукка жетишиң үчүн пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын жолу менен жүрүшүң керек. Ушул жол гана мени бактылуулукка жетет деген ишенич алып келишиң керек. Тагыраак айтканда жана баяныбыздын башында айтпадыкпы? Бай болсом эле бактылуу болуп калам, бий болсом эле бактылуу болуп калам эмес. Мен пайгамбар алейхиссалату вассаламдын жолуну жолдоп, ошол жол менен жашасам бактылуу болом деген ишенич жүрөк алып келиш керек да. Ошол үчүн биринчи ыйман маселесинде ыйманыбыз сахабалардын ыйманындай. Ошолор кантип Аллага ишенсе, периштелерге кантип ишенсе, өлгөндөн кийинки маселелерге кантип ишенсе, биз дагы ошентип ишенишибиз керек.
Экинчиси биздин ибадаттарыбыз пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сахабалардын ибадатына окшош керек. Алар кандай сыйынса Аллах Таалага биз да ошондой сыйыныш керек. Сахаба радыйаллаху анху 5 маал намаз окуйт эле, тахажжудда окуйт эле, ишрок деген намазы бар эле, шамдан кийин намаз окуйт эле, нафил намаздары бар эле, тахажжуд намаздары бар эле. Биз да ошондой ибадат кылалы. Орозо тутат эле Рамазан айында. Рамазан айынан кийин башка убактарда орозо тутат эле. Ошентип сахабалардын ибадатында ибадат кылабыз. Үчүнчүсү сахабалардын пайгамбар алейхисаламдын ахлагындай ахлак кулк мүнөз менен жашайбыз. Аллах Таала баарыбызга түрдүү ахлак кулк мүнөз берген, бирок бизден талап кылат, бири-бириңерге мамиле кылганда жакшы кулк мүнөз менен мамиле кылгыла депчи. Бизге берген түрдүү кулк мүнөздү бирок талап кылат пайгамбар алейхисаламдын кулк мүнөзүнө. Ошондуктан пайгамбар алейхисалам бири-бирине кандай кулк мүнөз менен адеп ахлак мамиле кылса, биз да ошондой мамиле кылыш керек, сахаба радыйаллаху анху окшоп. Ал эми биздин туугандар менен болгон мамилебиз дагы пайгамбар алейхиссалату вассалам сахаба радыйаллаху анхумдар туугандар менен кандай мамиле кылган ошондой мамиледе бололу. Ал эми бешинчиси эл менен пайгамбар алейхиссалам сахабалар кандай мамиле кылган, соода сатыктарында, жумуштарында биз ошондой мамиле кылышыбыз керек. Ниет кылабыз иншалла. Андан кийин урматтуу бир туугандар, ушу Рамазан айы бүтүп бүгүн мына айт күндөрүндө турабыз. Эң биздин кыла турган иштерибиздин бирөөсү өткөн жашообуздагы күнөөлөрүбүзгө тооба кылып алалык. Себеби пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Айша энебиз сураган: "О Аллахтын элчиси, кадыр кечеси болуп калса, мен кадыр кечесини билип калсам, Алладан эмне дуа кылып тилек кылайын" десе, айткының: "О Аллах, сен кечиримдүү затсың, берешен затсың, кечиргенди жакшы көрөсүң, менин күнөөмдү кечирип койчу" деп суранган деген да. Эң ийгилик кайсыл? Ушунча жыл бою шайтан бизди азгырып күнөө кылдырды эле, ошонун кечирим сурап тобо кылып алыш эң ийгиликтүүлүк да. Ооба, намаз окудук, орозо кармадык, алхамдулилла, тарауи намаздарын окудук, Куран окудук. Ал турган нерсе, бирок өткөндөгү күнөөлөрүбүз бар да, өтмүшүбүз бар. Ошолордон Аллах Тааладан кечирим сурап алалы иншалла. Аллах Тааладан ушундай ниет кылалы: "Ey Аллахым, мен кечирим сураймын. Өткөн жашоомдогу каталарымды, күнөөлөрдү, ээн баштыкты, сага баш ийбей жашаган күндөрүмө өкүнөмүн. Эми мындан бул жагына сага баш ийип жашаймын" деп ниет кылабыз. Экинчиси жүрөгүбүздү таза кылалы урматтуу бир туугандар. Себеби инсандын денесини тазалоо менен бүгүн көп алек болуп атат адамдар. Бирок инсан жүрөгүн тазалоо менен алек болушу андан зарылыраак болчу да. Себеп адамдын денесинин тазалыгы да керек, бирок биринчи жүрөктүн тазалыгы керек да. Bir adamdın denesinde biraz kir bolsa, bирок жүрөгү таза болуп сизге жакшылык каалап турса, ал жакшы. Бирок таптаза болуп, сонун кийинип алып туруп жамандык каалап турган жаман да. Ички дүйнөсү өлүп калгандык жаман. Ошол үчүн Рамазан айында эмне кылалык? Биз өзүбүздүн жүрөгүбүздү тазалайлы. Акыркы коштошуп турган күнүбүз болуп атат бүгүн айт күнү. Эмне кылалык? Жүрөгүбүздү тазалайлык. Дүйнөдөгү бардык адамдарга жакшылык каалайбыз. Канчалык бизге жамандык кылсын, макул биз ага жакшылык каалайлык. Себеби жамандык кылган не болот десе, жаман адамдын деңгээлиге түшкөн болот экен да. Ал эми жамандык кылган болсо, ошол жамандыгы үчүн дагы жакшылык кылсаңыз, бул сиздин эрдигиңиздин белгиси экен да. Ошол үчүн элибизде сөз бар го, жамандыкка жамандык ар кишинин иши, ал эми жамандыкка жакшылык эр кишинин иши депчи. Бизге канчалык жамандык кылса, биз ага жакшылык кылалык. Ушуну кыргыз эли эмне кылган? Мурдатан ата бабаларыбыз бир сөз менен айтып койгон го. Атаңды өлтүргөнгө энеңди бергин депчи. Сага ушунчалык жаман кылып атса, сен ошончалык жакшылык кыл деген сөз. Сага дүйнөдөгү эң чоң жамандыкты кылса, сен ага эң чоң жакшылыкты кылгын деген сөз. Мына ушул жашоодо биз ушинтип жашайлык. Бизге кимдер канчалык жамандык кылган болсо, биз туурабызда жаман сөздөрдү кылса, канчалык зулум кылса, малыбызга, аброюбузга, кадыр баркыбызга, ошолордон жүрөгүбүздү тазалап кечирип коелу иншалла. Кечирим сураган жакшы иш кечирип коюңуз деп, бирок кечириш оор да. Сага зулум кылган, сага туура эмес мамиле кылса, сени сыйлабаса, сени кадырлабаса, ошону кечирүү бул оор. Бирок негизги бизден талап кылынган кечирим суроо эмес, кечирип жашоо да. Ошол үчүн жүрөгүбүздү таза кылалык, башкаларга кек сактагандан, дүйнөнүн сүйүүсүнөн, жаман нерселерден жүрөгүбүздү тазалап алалык. Андан кийин Рамазан айынын кийин дагы тутула турган орозолор бар. Ошол убакыттарда орозо тутканга ниет кылалык. Пайгамбар алейхиссалату вассалам айтат, кайсыл адам Рамазан айын тутуп бүткөндөн кийин дагы 6 күн орозо кармай турган болсо, Шавал айы деп коет, ушул азыркы айдан 30 күндүн ичинде
6 күн орозо кармай турган болсо, доор бою, жыл бою орозо кармагандын сообу берилет дейт. Bir жылда 360 күн бар, Эми күн менен санаганда 364 болуп калат. Аллах Таала bir берген соо, bir кылган жакшы амалыңызга 10 эсе сооп берет. Эң азында, болбоду дегенде 10 эсе сооп берет. Эми 30 күн орозо кармадык. Аллах Таала 10 күндөн кош 10 эседен кылып бергенде 300 күндүн орозосун сообун алабыз да. Эми мына жакта 60 күн калды. Ошол үчүн дагы 6 күн орозо кармап кое турган болсоңуз, ар бириге 10дон сооп кошуп бергенде 360 күн. Ошондо 1 жыл бою орозо кармагандын сообун алабыз да. Ушул 6 күн орозо тутканга ниет кылып коелук. Эмне үчүн? Оңой сооп экен да. Рамазан айынан кийин дагы 6 күн. 6 күндү бүгүн тутсак болбойт. Эртеден кийин баштап тута берсек болот. 6 күн кааласаңыз катар кармаңыз орозону. Кааласаңыз бөлүп кармаңыз. Пайгамбар алейхисалам 1 жана 4 күндөрү орозо кармайт эле. Эмнеге десе себеби ал күндөрү адам баласынын кылган амалдарын Аллах Таалага сунушталат эле. Периштелер барып отчет берет эле. Аллахым, мына пендең 2 күндөн баштап 4 күнгө чейин мынча амал кылды, же 4 күндөн баштап 2 күнгө чейин мынча амал кылды деп, эмне кылат? 1 күнгө чейин деп мынча амал кылды деп, ошонун эмесин айтып турат эле. 1 күндөн 4 күнгө чейин амалдар сунушталып турат эле. Ошондой кармасаңыз болот. Кааласаңыз бөлүп кармасаңыз, кааласаңыз катар кармасаңыз болот. Ал дагы 1 айдын ичинде, 30 күндүн ичинде ушу 6 күн орозо кармап койсо, ушул соопко жетишип калат. Жана ошондой эле орозо кармадык. Бирок орозо кармаганда Аллах Таала талап кылгандай, пайгамбар сам орозо кармагандай кармай албадык. Себеби биз орозо кармап бир аз кемчилдик кетирип койдук. Орозобуздун сөйүнөн бир аз туура эмес сөз кылып койдук. Кээде туура эмес мамиле кылып койдук. Ошол үчүн орозобуздун ичиндеги кемчилдиктерди тазалаш үчүн садака фитир деген берилет да. Мисалы намаздын ичинде ката кылып алса эмне кылат? Сажда сахви кылат. Ажылыкка барып ката кылып алса, ал жерде жинаят деп коет, төлөй турган төлөмдөр болот. Ошол жердин кедейлерине тамак аш бериш керек болот, же кой союп бериш керек болот. Эң чоң кылмыш кылып алсаң, туура эмес кылып алсаң, анда уй союп беришиң керек болот. Ал эми орозонун катасын кандай кылабыз десе, орозонун кемчилик каталарынан тазаланыш үчүн садака фитир бериш керек. Садака фитир дегени ар бир шарияттагы бай деген инсан, шарияттагы бай деген бул күмүштүкү менен саналат садака фитир бериш үчүн. Күмүштүн баасы бүгүнкү күндө 35.536 сом болуп жатат. 35.000 сом, 36.000 сом акчасы бар адам же ошонун баасында байлыгы бар инсан. Ошонун баасында мисалы ашыкча байлыгы бар. Өзүнүн минип жүргөн машинеси, үйү саналбайт. Бизнестеги акчасы, ошондой байлыгы бар адам эмне кылат? Ар бир өзү үчүн жана өзүнүн балакатка жете элек балдары үчүн садака фитир бериш керек. Тагыраак айтканда биздин Кыргызстанда не кылды? 50 сомдон баштап 50 сом, 80 сом, ошентип 900 сомго чейин баа болду. Тагыраак айтканда 50 сомдонбу, же 750 сомдонбу, курмадан, мейизден, ундан кылып эсептеп туруп, өзү каалаганча эмне кылып коюш керек? Садака фитир берип коюш керек. Эми садака фитир бергенде бизде көпчүлүгү эмне кылат? Өзү шарият боюнча өзүңүзгө бересиз, балакатка жетелек балдарыңыздын атынан бересиз. Ал эми бизде бардык эле үй бүлө мүчөсүн эсептеп туруп берип коет, ушул садака фитирди да берип коелу. Кедейлерге. Эң кедей адамдарды карап, туугандарыңыз болсо кайра жакшы болот. Эмне үчүн? Себеби үйүндө эч нерсе жок отурган инсанга садака фитириңизди кымбатынан эсептедиңиз дейlik. Мисалы, сиздин үйүңүздө 10 адам бар эле. 10 адамга 900 сомдон эсептесеңиз, 9000 сом болот. 9000 сомду 3 кедейге 3000 сомдон бөлүп берсеңиз, бүгүн алардын үйдө айт болот да. Чыныгы майрам ошолордун үйдө болот да. Аларга да майрам болуп калат да. Мына дейт. Биздин үйүбүздө майрам деп, байлардын үйүндө гана майрам болуш эмес, кедейлердин үйүндө майрам болушу да Аллах Таала эмне кылган? Ушундай тартиптештирип койгон да. Мисалы, курбан айтта не кылабыз? Курбанчылык чалабыз дагы ошо курбандыктын этин таркатабыз. Ал эми орозо айтында болсо, биз садака фитир таркатабыз да. Ошол садака фитирге дагы кайсыл адамдар бай боло турган болсо, кайсыл адамдардын байлыгы ушуга жете турган болсо, анда ошол инсандар садака фитир бериш керек. Эң жакшысы өзүңүздүн туугандарыңыздын ичинен кедейрегин, муктажырагын таап берсеңиз жакшы болот. Эң жакшы сооп ошондой. Эмне үчүн?
2 сооп болот. Биринчisi туугандык мамилеңизге, экинчisi анын кедей болуп садака фитир бергениңиз да. 2 сооп боласыз. Андан кийин эгер туугандарыңыздын баары жакшы болсо, кошуналарыңызды карап көрүңүз. Кошуналарыңыздын жакын жашаган адамдардын ичинде барбы муктаждары, ошолорго бериңиз. Ошондо эгер жакын жашаган сиздин айылыңызда эч ким жок, сиздин районуңузда эч ким жок, бардыгы бай болсо, андан кийинки жактагыларга берсеңиз болот. Мына ошондуктан садака фитрди дагы эртерээк берип койгонго, азыр намаздан чыгып эле берип койгонго ниет кылалык. Себеби алардын үйүндө дагы кичине не кылсын, анча-мынча айттык бир нерселерди сатып алып, үйлөрүндө майрам боло турган болсун. Ошондуктан бүгүнкү күндө эң жакшысы ушул акчасын берип койгон. Ооба, будай берсе да болот, мейиз, курма берсе деле болот. Бирок эң жакшысы акчасын берип койгон дейт. Эмнеге десе, себеби ал акчаны алып туруп өзүнүн үйүнө эмне керек болсо ошону сатып барат экен да. Эгер сиз анын үйүнө будай берип кое турган болсоңуз, кайсы тегирменге барып тарттырат ал 10 килограмм будайды. Же болбосо башка бир нерсе берип койсоңуз, Аллах Таала биздин ушул амалдарыбызды аткарганга мүмкүнчүлүк берсин.